Социалдык контракттын негизинде социалдык колдоо берүү жөнүндөгү токтомго ылайык Ошто 400 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 000 сомдон берилет. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү өз алдынча иш менен камсыз кылууга, турмуштук оор кырдаалдан чыгуусуна көмөк берчү долбоорду ишке ашырууга шаар, район жана айыл өкмөттөрдө комиссия түзүлдү. Кайтарымсыз каражатты алууну каалагандар чакан бизнес долбоорлорун даярдашы керек. Ар бир арыз берүүчүнүн жашоо шарты абалына мониторинг жүргүзүлөт. Азыркы учурда Ош шаарында 53 үй бүлө аныкталып чыкты. Азыр биз Ош шаарынын мэриясынын алдында атайын комиссия түзүлгөн. Ошолорду аныктоо жана колдоо багытында. Ошол комиссиянын негизинде бул жарандарга биз түшүндүрүп, ишкерликти кандай башташ керек, ошол адамдарды аныктап чыгып, 100 000 сомдон акчалай жардамдар беребиз. Ошондой эле биз азыр бизде Ош шаарындагы жаш ишкерлер ассоциациясы менен дагы биргеликте иш алып барып атабыз бул багытта. Ошол биз тандап чыккан үй бүлөгө көмөк алуучу жарандарды алар ошол бизнес багытында, чакан бизнести кандай башташ керек, кандай өнүктүрүү багытында алар бекер консультацияларды берип, сопровождение кылып алар менен иш алып барышат. Белгилеп кетүүчү жагдай социалдык келишим үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алган жарандарга гана каралган. Долбоор 3 жылга эсептелинген. Бул мезгилде насыя алган үй бүлөлөр жеке бизнесин ачып, жөлөк пулга муктаж үй бүлөлөр категориясынан чыгышы керек. Облус боюнча 16 жашка чейинки жашы жетелек балдары бар 31 949 үй бүлө жөлөк пул алат. Мен 3 балам бар. Учурда азыр мен бул пособия бул жактан бул жардам боюнча азыр 100 000ден акча чыгып атыптыр. Аны ошол боюнча мен азыр жеке өзүмүн эле жумушума да кошумчалап дагы жеке частный өзүм жумуш ачайын деп атам. Ошого бул жерге келип кабар алайын дегем. Да, пособия алам балдарга, Кудайга шүгүр. Ошо кошумча киреше киргизейин деп келгем. Ал арада азык-түлүккө болгон бааларды көзөмөлдөө, аз камсыз болгон жарандарга карата социалдык колдоо көрсөтүү боюнча мамлекет башчынын тапшырмасына ылайык Ош шаарында социалдык дүкөндөр курулууда. Жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн каражатка каладагы 7 аймактык башкармалыкка бирден дүкөн ачылат. Дүкөнчөлөрдүн орнотулган, курулган жери бул муниципалдык жерге байланышкан. Ошо жеке ишкерлер келишим түзүлгөндөн кийин бизге ижара акысы төлөнүлөт. Аны дагы биз баягы өзүбүздүн коэффициенттер кайсы зонада жайгашкан, мисалы үчүн баягы шаардын ортосу деп өзүнчө радиус бөлүнгөн да, шаардын четирагы болсо аларга ошо зонасына ылайык коэффициент коюлуп, ошонун негизинде ижара акысы чыгат. Дүкөндү ачкандан кийин бир эле эт эмес, сүт эмес, башка азыктарына коюп алган кездер болот да. Ошону алдын алуу максатында биз келишимге эмне сатылары, мисалы үчүн, ошого чейин иштеп чыгып атабыз. Анан жобо иштелип чыккан. Социалдык дүкөндөрдө азык-түлүк баалары 10–30% чейин төмөндөтүлгөн наркта сатылат. Мэрия менен ишкерлердин ортосунда эки тараптуу келишим түзүлөт. Дүкөндөгү азык-түлүктүн баасын көзөмөлдөп турууну шаардык мэрия өз жоопкерчилигине алган. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала тоо 24, Ош.